созолонто ырдабаган адам болбосо керек. Рыспайдын ырлары жан дүйнөнүн сырлары деп бекер айтылбаган. Албетте Рыспай агабыздын ырларын угуп ушунчалык созолонто ырдагандардын добушуна соктонуп ушундай моңдан моңго таланттар өсүп келатат. Бүгүн дагы мынакей Рыспай агабыздын өнөрүн баалаган инсандарыбыз бул жерде келип отурасыздар. Жана ошондой эле дайыма ошол Рыспай Абдыкадыровдун ырларын кандай гана иш-чаралар болбосун, кайерде болбосун ырдап келесиздер. Урматтуу Рыспай Абдыкадыров фондунун мүчөлөрү. Мына быйыл өзүңүздөргө белгилүү Залкар боюнча Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгын белгилеп алдында турабыз. Негизинен ушул Рыспай Абдыкадыров фондунун кайсы жылы түзүлгөн кичине маалымат берип өтүп кетейин. Рыспай Абдыкадыров фонду 1994 жылы түзүлгөн. Фондун аткаруучусу директору Уланбек Мокеев деген жигит. Ал эми Ош шаары жана Ош облусу боюнча Чынара Эргешова. Рыспай Абдыкадыров фонду негизинен залкал чыгарманын изилдеп жайылтууда бир топ иш-чараларды алып барып жатат. Фондун демеушчүлүгү менен эл аралык деңгээлде жылына 2 жолу эскерүү иштери, иш-чаралары өтүп турат. Өмүрүнүн чыгармачылыгына арналган илимий конференциялар өтүп турат. Ошондой эле Рыспай Абдыкадыровдун 5 тилде 6 томдук китеби жарык көргөн. Азырда ал басмаканада ноталуу китептери чыгууда.